Акыркы кездеги балдардын тарбиясы алда канча төмөндөп кетти. Бирок ата-энелер канчалык кулк мүнөзүнүн оңдолусуна аракет кылып келишет. Ошентсе да толук кандуу баш ийишпейт. Ушул бала тарбиясы боюнча алтын кеңештериңизди берип өтүңүзчү. Өтө маанилүү суроо бердиңиз. Ата-энеге тарбияланган бала, тарбияланган кыздан өткөн неемат жок эле. Садакай жариянын бирөөсү ушул болчу. Валадун салих яд'у лаху. Ата-эне көз жумгандан кийин артынан сооптор барып тура турган, жакшы бир перзент таштап кетсе, жакшы уул же жакшы кыз ата-энесин унутпай, ошолор себептүү дүйнөгө келдим эле. Алар мени кичинекей кезинде райымдуулук кылып чоңойтты эле. Роббирхамхума кама раббаяни сагира. О Роббум, ата-энеме райымдуулугуңа бөлөгүн. Кандай алар кичинекейимде мени райымдуулук кылып чоңойткондой эле деп дуа кылып эстеп жүргөн уул кыздар, мынакей ошо тарбияланган ыймандуу, уяттуу уул кыздар ата-энеси өтүп кеткенден кийин да аркасынан дуа кылып жакшы иштерди улантырып тура тургандар. Бул өтө маанилүү. Туура айтасыз. Бүгүн фитнанын доору, бүгүн бузукулуктун доору, пайгамбарыбыз айткан кыяматка жакын, жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтаргандар колуна чок кармагандардай болуп калат. Чок кармаган кандай кыйын, жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтарганда кыйын. Сырттагы туура, үйдүн ичиндеги чоң мамиле бул. Ошон үчүн эң биринчи шариятыбыздын талабы Робби хабли мин ладунка зурриятан таййиба. Алла Тааладан таза, салих зуррият сурашыбыз керек экен. Бир, бала төрөлгөндө ата-энесинин ынтымагы, ата-энесинин таквалыгынын таасири өтө чоң. Өтө чоң. Эгерде ата-энеси таква болбосо, ата-энеси бенамаз болсо, фасык болсо, урушуп, талашып, жаңжалдаша берсе, балдар, кыздар кандай тарбия алат? Ошон үчүн мунун таасири өтө чоң. Балдар жаңы эккен көчөттөй. Азыр жаш кезинде жакшы көңүл буруп калсак, Кудай кааласа иншалла жакшы болот. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан, биринчи сөз чыгып атканда ла илаха иллаллах, Аллах деген сөздү чыгарганга аракет кылгыла балдарыңарда, кыздарыңарда. Нана, ата, папа, мама, баба, сабаны токтотуп туруп, эң биринчи Аллах деген сөздү үйрөткүл. Ага успет этет башкасы деле. Экинчиси 7 жашар болгондо намазга буйругула деди. Ким айтты? Бүткүл ааламдын мээрими. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. 7 жашында аракет кыла беришибиз керек экен. Намазга тургузуп, намазга жыгып акырын. 10 жашта уулдар, кыздар болсо төшөктөрдө өзүнчө кылып койгула. Азыртан гигиена, азыртан маданият, азыртан тазалык, таквалык башталсын. Бир туугандар болсо деле 10 жашында эгерде намаз окуса бир аз уруп кое бергиле. Катуу эмес, талуу жерине эмес, бирок кичине аз-маз ата-эненин сүрү болуш керек. Эй, деп, Кудай кааласа, эми ушу өстүргөнгө чейин колубуздан келген тарбиятты беребиз да анан Аллага аманатына тапшырабыз. Калган биздин колубуздан келбейт, андан ары бары кандай болор экен. Ошон үчүн биз колубуздагын аткарайлы. Иншалла Алла да кайраттуу, биздин эмгегибизди текке таштабаса керек. Ошон үчүн бирок жакшы үмүт менен аракет кылайлы. Үйдө таалимдерди кылайлы. Мына бүгүнкү күндө биз үйдө китеп окубайбыз. Дини китеп окубайбыз. Дини таалим үйдө жок эсеби. Үйдө бала чакага биз баян бербейбиз, айтпайбыз. Бул жок эсеби, андай болбойт. Биз бардык нерсе тууралуу сүйлөшөт экенбиз үйдөчү. Тойлорду кандай кылыш керек? Дагы паланчаны эмне кылыш керек? Бардык акча кандай табыш керек? Эмне үчүн? Ахиретте кандай куруш керек? Эмне үчүн сүйлөшпөйбүз? Балдарды, ошон үчүн үйдөгү таалимдерге мен айтат элем, кичине фазаилдин китептери керек. Маселелерди анча-мынча укса болду билет. Бирок күн сайын фазаил керек да бизгечи. Фазаил деген мындай, мен силерге айтып берейин. Динибизде 2 илим бар. Фазаил, масаил деп коет. Мисалы намаз окуу, бул буйрук келди. Эми намаз окуунун пайдалары бар, намаз окуунун өкүмдөрү бар. Намаз окуш үчүн эмне кылышыбыз керек? Даарат алыш керек экен, кыбланы караш керек экен, жер таза, кийим таза, дене таза, убакыт болуш керек экен, ниет, ичиндеги рукундөрүн. Бардыгы бул өкүмдөр да. Бир жол билдиби? Болду, мага кайра кереги жок буну билгенге. Бул дары сыяктуу да. Билбесеңиз, надандык ал оору сыяктуу. Дарысын алгандан кийин болду, билдиңиз. Мен азыр билдим, руку бул фарыз.
Эми мага кайталагандын кереги жок бул. Субхана раббиял азим бул сүннөт. Рүкүдөн турган кома бул важип. Мен бир жолу билдимми, болду, мага кереги жок. Мага эми кереги жок. Сажда кылдым, сажданы кандай кылыш керек? Субхана раббиял а'ла бул фарз. Субхана раббиял а'ла бул сүннөт. Сажда өзү фарз. 2 жолу сажда. Мен бул билдим, бул масаил деп коет да. А фазаилда кандай? Фазаилда мындай, сажда кылсаң Аллага эң жакын болосуң. Фазаилде ошонун пайдасы айтылынат. Пайдасы айтылынат. Бул күн сайын жеген азыктай да. Дары менен азык. Масаил бул дарыдай, фазаил бул азыктай. Түшүндүрө алдымбы? Демек, азыкты күн сайын жешибиз керек да. Нан сизге күн сайын керек. Сиз айтпайсыз, мен кече жегем нанды. Кече мен аш жегем, болду, мен бүгүн жебейм. Кече мен эт жегем, мен бүгүн жебейм дебейсиз. Бүгүн дагы жейсиз. Күн сайын жейсиз. Фазаил күн сайын ушундай азык керек да бизге. Ошон үчүн үйгө фазаил амал жана бизде мына Рияз Салихин деген китеп бар. Сиздерде кыргызчасы которулса керек эле, момундардын бакчасы деген. Сады праведных деп коет, орусчасы дагы бар. Бул ушу фазаил арабчасын билсе өтө жакшы. Болбосо кыргызчасын, орусчасын, өзбекчеси да болсо керек. Ушуну үйдө окугула. Кудай кааласа, иншалла үйдө периштелер келип курчап ала турган ушундай болот. Ушу Кудайым буйрса, бул киши көбүрөөк берип койдум бул суроого.